Караколдо жайгашкан жетегүз ателеси көп жылдардан бери айымдардын үмүтүн жандырган, колөнөрчүлүктүн очогу болуп келет. Аны бүгүн Жаркын Бекбоева жетектейт. Ал 20 жылдан ашуун убакыттан бери сүйгөн кесиби менен элге кызмат кылып, шакирт тарбиялап, көптөгөн айымдардын өз алдынча иш баштоосуна жол ачкан. Жаркын айым 3 уул бир кыздын мээримдүү апасы, үй бүлөсүнүн сүйүктүү жары. Ошол эле учурда колунан көөрү төгүлгөн ууз айым катары коомдо өз ордун тапкан ишкер. Вечерний көйнөктөрдү тигейм, жанагындай шайыр апалардын көйнөктөрүн тигейбиз, кыргызчалап, садиктердин кичинекей балдардын көйнөктөрүн тигейм. Анан да жанагы мектептеги бүтүрүүчүлөрдүн формаларын тигип беребиз. Жетегүз ателесинин тарыхы 25 жыл мурун башталган. Аталган ишкананын негиздөөчүсү Жаркын айымдын апасы Гүлнара Мамырканова. Ал тубаса шыгы менен 2 кызын жана 1 уулун белине байлап жүрүп, үй бүлөлүк чакан ишкерликти баштаган алгачкы айымдардын бири болгон. Кийинчерээк ал жүздөгөн айымдарга тикмечиликти үйрөтүп, аларды жумуш менен камсыздап, кыйын турмуштан чыгууга жардам берген. Бүгүнкү күндө ошол эмгектин үзүрүн кызы Жаркын Бекбоева улап келет. Ал заман талабына жараша модадагы кийимдерди тигип, кардарлардын ишенимине жана алкышына арзып, кардарлары жетишкен ийгиликтерге кошо кубанып келет. Бир айме тиккем, бир заказ эмеге, Питерге, эми конкурс болуп, ошону өзгөчөлөнтүп парикмахерлер тиктиртишкен. Ошондо 2-нчи местаны алышып, ошо буюрса тигип бергенбиз. Жакшынакай кылып, фантазиялары менен. Мындан тышкары Жаркын айым Мысык Көл облусу боюнча милиция, мамлекеттик жана өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин формаларын жекече буйрутма менен тигип берет. Ар бир кызматкердин келбетине, фигурасына жараша жарашыктуу форма даярдоо чоң чеберчиликти талап кылат. Бул иш ар кимдин эле колунан келе бербес. Өзүнүн фигурасына карата, анан эми азыр материал бир эле. Бирок ошол материалдаларда да кармалап көрөсүң, кандай өз денеге жагымдуу, жагымсыз. Анан ошол эми кармап көрөбүз да, анан жагымдууларын алабыз, сапатын текшерип алам. Мына ошо бүтүп калдым бир форманы. Дайым буюрса. Ошо 3 күндөй тигип атам рубашкасын, аст үстү шымы менен. Жумушу кичине кармайт, убакытты кармайт. Бул кичине рубашкалар кичине эмерээк, жеңилирээк, убакытты кичине аз талап кылат. Эми азыр мен бул пустой погонду көрсөтүп атпаймынбы? Бул погонду каждый званиялары менен даярдап берем. Ошолорун да кадап берем кадимкидей эле. Шеврондорун тоже кадап берем. Каждый өзүнүн ордунда болбосо, анда ошого жоопкерчиликти мен алам да. Ошон үчүн туура тигиш керек. Погонду ошо чогуу ошо званиялары менен оформлять этип тигип даярдап берем. Ошондуктан милиция кызматкерлери да аны эмгегин жогору баалап, ыраазычылыктарын билдирип келишет. Бишкек шаарынан которулуп келгем. Бул жакка келген 3 жылдан ашты. Ал жактан келгенден бери бул жерде Каракол шаары Мысык Көл облусу боюнча Жаркын жетеле бар экен, жетегүз ателе. Ошол жактан келип тиктирип, формалардын кандай болбосун ошол жактан келип тиктирип оңдотуп кетебиз да. Анан көбүнчөсүн ошол өкмөт берген формаларды гелип кыскартабыз, жараштуу кыскартып тигип берет. Анан өзүбүз дагы өң өчүп кетип эметкенде Жаркын жерге келип заказ берип тиктирип алабыз. Ал эми мындай формаларды жеке гана өзү тикпестен үйрөнөм деп кызыктар болгон айымдарга да кол сунуп билгенин үйрөтөт. Учурда 1 жылга чукул убакыттан бери үйрөнүп жаткан айым оюн ортого салды. Жаркындан үйрөнүп атканыма где-то бир жылдай болуп калды. Мун Жаркын булардын да үтүктөгөнү да беркиндей шеялардыкы болсо мынтип сразу эле үтүктөбөйт. Булардын ар бир немеси менен сантиметрлеп үтүктөгөндөн бери бүт көргөзүп берет, Жаркын үйрөтүп, ошондо бүт баарын майда чүйдөсүнөн бери баарын 1 жылдан бери иштеп атам, үйрөнүп атам.
азыр эми өз алдымча деле формат тиге элекмин, бирок 30% үйрөнүп, 30-40%дай үйрөнүп калдым. Учурда Жаркын айымдын максаты ишканасын кеңейтүү, бирок албетте акча каражатына барып такалат. Мамлекет тарабынан үстөк пайызы аз насыя алууга кайрылганы менен тыянак чыкпаганын айтып, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, кагаз иштери маалым каттар маселе жаратканына токтолду. Анан ушу малый бизнеске бизге да президентибиз эме берип карап койсо, кичине көзөмөлдөп койсо жакшы болот эле дейм. Анткени ушу кредиттер берилбей атат деп азыр мен угуп атам, барып атам. Биздей малый бизнестерге кичине документтери туура эмес болуп калып атат. Анча мынча. Анан ошолорду да бизге карап берсе, аябай сонун болот эле дейм да. Ошо кичине өнүгүп алсак. Жетегүз ателеси бүгүн тикмечилик менен гана чектелбейт. Бул жерде кызга сеп даярдоо, терезе пардолору, көшөгө жана заман талабына ылайык көптөгөн буйртмалар жасалат. Эң негизгиси бул жерден өнөрү үйрөнгөн жаш айымдар да өз жолун таап, жаңы ишканаларды ачып жатышат. Демек бул ателе жөн гана тигүүчү жай эмес, айымдардын келечегине жол ачкан өнөр мектеби болуп калды. Нуржан Дөөткулова, Жолдошбек Тынчтык уулу, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.